Bunlar жақсы қарағылар. Bakın şu şişi başlattı değil. Жарылып aslında. Kanalizasiya problema dedi. Kanalizasiya problema. Hazır ayttık mı? 21'e kirgizip bereriz ama. Çasınlar kurgan üylөр 500-600 dollardın tegerегинде 700 долларга чейин болуп атат. Тем более бүткөндөн кийин алар ошо алган адамдар өздөрү толук ремонттош керек. Бул үйлөрдү биз ушу 350 доллардын ичинде под ключ бүтүрүп беребиз. Мындайча айтканда ошол кардарларга толук шарт менен бүтөт. Вақтыға актерді етіп бердік. Алар құрылыстарды тақтық бастарында қапат жанарына оңғар отырған іштер, мына медицинаны, беркеттеріне қойшы керек. Онан кейін этаптық демелер сәл кешіп одан. Кешіп болмайынша азыр айтпады. Мыналарды оңдады мына. Жип тұра тұрған немелердің бәрін оңдап күзеп жөме қылышты. Қатырақ көземөр болғылана. График бойынша келді да іштер. Основной іш графиктен басқаға жоқ да. Бұл құрылып жатқан үй бірінші ипотекалық үй болып есептеледі. Дареге Құрманжанатқа 121 дареге. Құрылыш 2019 жылдың сентябрь айында башталған. Бүгінгі күнде құрылыш толық масштабта жүріп жатады. Құрылыштың бітүү мөөнөтү графикте 15 январь 21 жылда белгиленген болчу, бирок пандемиядан улам атайын биз өзүбүздүн ички буйругубуз менен токтотулган учурлар болгон. Ошол мөөнөттү эске алып, курулуш мөөнөтү 21 жылдын жаз айларына жылуусу болжолдолуп жатат. Курулуш толугу менен бүтүрүп, орусча айтканда под ключ болуп бүтүрүлүп, андан кийин атайын Ош шаардык мэриясынын турак жай комиссиясы тарабынан Ош шаарынын тургундарына бөлүштүрүлүп берилет. Мындан сырткардагы 2 турак үй курулушу жакында башталды. Бирөөсү башталды, экинчиси башталуунун алдында турат. Экинчи үйүбүз Достук микрорайонунда жайгашкан. Ал дагы ушул сыяктуу 9 кабаттуу үй. Будан айырмаланып анын батирлеринин саны 90 батир. Ал үй бүгүнкү күндө азыр бүгүн таанышуу мүмкүнчүлүгү болот. Ал экинчи кабатына чыгып калдык. Үчүнчү үй бул Көкүмбүй 100 дарегине түшөт. Демек бүгүнкү күндө котлован даярдалып жатат. Жакын аралыкта ал жерде да капсула салуу аземе болот деп күтүп атабыз. Бул биринчи жолу Ош шаарынын муниципалитеттин тарыхында Ош шаарынын өзүнүн ички каражатынын программасынын эсебинен. Буга республикалык бюджеттин эч кандай тиешеси жок. Ушул үйдөн канча каражат бөлүнгөн ушул жерден? Бул үйдүн жалпы тендердик баасы 166 миллион 850 миң сом, бүгүнкү күндө 75 миллион сомдук иш аткарып бүтүштү. Азыр мына баалардын кескин өсүшүн эске алган абалда биз ал курулуш компаниянын колдоо максатында алдын ала аванс иретинде төлөп бергенбиз. Демек курулуш мөөнөттөрү өз убагында бүтсүн, сапаттуу бүтсүн деген максатта. Демек эч кандай бир финансылык каатчылык же төлөмдөн улам токтоп калуу деген биздин объекттерде Кудай кааласа болбошу керек. Тамак аштары бартылуу жайында. Көбөйүп жакшы иштегилен да, ийгилик болсун. Жакшы, аябай соң кетипсиз. Жакшы кетип жатат. Булардын өзгөчөлүгү бригада өздөрүнүкү жана жалданма жумушчулар жок болгондуктан штаттык режимде иштешет. Мартта башталган да, Мартта проектированиясы. Булардын өзгөчөлүгү толук барып чыгымдары өздөрүнүкү. Качан салган? 18 сентябрда. Азыр мына почти бир 2 айга жакын аралыктагы иште мына экипаж. Ошондо получается бир этажды бир айда бүтүрүп атат. 9 айда этаж көтөрсө, калган тездетсе жана сетону параллель кылып. Бүтүшү качан? 2022 жылдын 3-мартында. Эртерээк бүтүшкө эртерээк бүткөнгө. Булардын иши будан да жакшы жүрөт да, азыр мына коңшулар свет кешинде иштетип жатат да. Свет маркетинг бизге мошетип кешинде ишти булар ишти токтоп коюп атат. Ошо башка линияга өтүш керек да. Булар эменчи. Могу эки болуп башка линияга өтсөк, ошо электромен иштешип, Сиздер башка фазага, башка фазага өтсөк, анда булар өтө алда кетет.
Жақсы. Жақсы. Айтсаңар, ошол электроға айтып тұрып, аналардың жетілерді башқа немеге өткөзбей тұрып болса, бұлардың ішіне тосқолдық болбосын. Кешкісімен немен иштетилет да? Қышта деле ишке төбөрөт да. Кышта төбөрөт. 10 градусқа чейин ишип жүрөбүз. Жақсы кетіп атыпсыздар, Азиз. Мына жақта жер не болот атты? Biz пока ошол жерде дегеде ойлонгон бойдон токтоп туруп калып атабыз. Бул жердин хозяйын таап, анан алмашуу менен кылып болсок, анда биз жолу отдельно жапып болсок, жакында. Азыр бул жерде 24 сотка, 15 сотка водохранный зонага ушул жалпы үйдүн зонасы 40 сотка чыгып Жер кең. Берсе, берет, бербесе. Мында жакшыраак баасын айтса, болбосо мындай деп келе берет. Забор тегизет. Забор барып дайырыпты. Забор фактор сакталып атат. Бизде отделение зона выделения, ландшафт Биздин муниципалдык ушул ипотекалык турак жайларды куруу ишканасы боюнча атайын ипотекалык үйлөрдү баштаганбыз. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп болдуңар. Биринчи башталган үйүбүз урулуп атат. Ал жерде ушу 80 батирлүү квартира. Мына экинчи курулушубуз бул жерде 90 батирлүү. Мындайча айтканда биринчи үйүбүз Кудай буйруса ушул 21-жылы жаз айларына беребиз. Бир 2 ай мына өзгөчө абал мезгилине, карантиндик мезгилде ушу иш токтоп калууна байланыштуу ушу мөөнөтүнөн бир 2 ай кеч калып кетип атышат. Бирок биз бүгүн ушундай айттык, эртелетип бүтүргөнгө. Кудай буйруса мына кыш ичи дагы жумуштар боло берет. Терезелерин коюп, отоплениясын берсе, ушул мөөнөттө чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Булардын акчалары да шаардык мэрия тарабынан толук берилди. Мына экинчи үйгө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Булар да мына сентябрь айында биз алгачкы ушул пайдаланууна капсула таштаганбыз. Бүгүн келип мына көрүп атасыз, иш кызуу жүрүп, булар дагы мына графиктен эртерээк кетип атышат. Булар да 22-жылы март айларына бүтүрүш керек эле. Бирок мына азыр курулушчулар менен сүйлөшүп атабыз. 21-жылдын аягына чейин Кудай буйруса бүтүрүп ишке беребиз. Дагы биз 3-үчү үйдү дагы жакын арада мына өзүңүздөр көрүп болосуздар. Мунун дагы пайдаланууна Кудай буйруса капсула салабыз. Ал жерде дагы 60 батирлүү үйдүн баштайбыз да. Биз бул чек болбойт, Кудай буйруса муну дагы уланта беребиз. Кийинки жылкыга дагы Кудай буйруса ушул бир 2-3 үйдү баштайбыз деген ойдобуз да. Биздин бул үйлөрдү куруп атканыбыз негизги максатыбыз мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз ушул арзан турак жай менен ушул мамлекеттик, муниципалдык, соц тармакта иштеген мугалимдер, врачтар, ушул жаштарга айрыкча ушул үйлөрдү арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында куруп атабыз да. Мына азыр көрүп атасыздар, частныйлар курган үйлөр 500-600 доллардын тегерегинде 700 долларга чейин болуп атат. Тем более бүткөндөн кийин алар ошо алган адамдар өздөрү толук ремонттош керек. Да бул үйлөрдү биз ушу 350 доллардын ичинде под ключ бүтүрүп беребиз. Мындайча айтканда ошол кардарларга толук шарт менен бүтөт да. Болот ага, азыр 16 миллионго алып, основной алыпсыздар. 16 миллионго заявка бердим деп. Сиз тездетип осы. Мына ишке салсак, айнектерди, эме рамкаларды, эштерди коюп, күндө алып, ол надежда кол. Мен кышка чыгып болсо, бүтүрөгө иштеген керек. Шуну карап келет онда заявка бериши качан болот? Болот да 16 миллион буларга беришет. Мен дагы айтайын. 4 сиз жардам иштете берип, биз акчаны бергенге. колун иштеп атабыз. Постоянно эме болуп аткан көп мектептерде мен ошондо алайда бир 2 мектепти ындай түшүрдүк да колго. Ирандыктарды дагы, Иранда курган спорт комплекстерге ошондой ошол берип проектти. Жалко да ошончо курулган. Дагы бир 2 метр көтөрүп койсо, волейбол ойногон зал бийик болот. Бул бүт бардык мероприятияга ылайык ташталган спорт зал. Абекилер 9 метр болуш керек ширинасы. Ошол канча узун турасы? 24-кө 12 остон.
Alanlarga jana пособный немнесе бар. Кімнаты ғанылы? Комплар нарта чечине Razvatlar. Hem 16 milyon kalıp duruyorum. Tezletme mi? Vapuru tezletip bitirip şarda çınaya çıkarak. Bizde az 5-6 mektep kuruladı da. 5 Nariman'ın altıncısı da Nariman'ın getirdi. Mektep şarda öte çok problem oldu. Bizden жергиликтүү бюджеттен болгондо биз биринчи очередде коюп бүтүрүп берет. Республикалык бюджеттен болуп атат. Мүмкүнчүлүккө жараша берип атат. Кече келип 50 миллион алып келди. Азыр дагы берип келди, эртелетти. Анан быйыл 1-2 мектепти бүтүрүп, дагы жакшы аз мына балдар үйүндө онлайн болду. Эртеңден жакын арада окуй башташат да. Анан эми мына жазда мынаны тапшырып жакшына балдар келсин. Тем более мына жаңы конуштагылар кыйналып атат. Бизге барып атат. Мектепти качан бүтүрүп бересиз? Сизге мен bir nese degenden alışmız. Siz urmattan sıylayız, oput var, aksakalız. Tezdetip bitirip veririz. Makul, sizden suranıştagı, talaptagı. Ülgü olup veriniz şeyetler. 2015 жылы biz баштаганбыз 275 орунду мектеп. Негизинен муну каржылоосу республикалык бюджеттен каржыланат. Сметалык баасы бизде 66 миллион болгон. Жоопкерчилиги чектелген куручу биримдик 21 кылым жоопкерчилиги чектелген организация уну 54 миллион утуп алган. Мына 2015 жылы биринчи башталган жылы республикалык бюджеттен 8 миллион, ар жылы бир 4 миллион, 5 миллион, былтыркы жылы 10 миллион, быйылкы жылда 10 миллион акча бөлүп, жылдан жылга баягы переходящий объект да, өтмө объект курулуш. Ошентип келатабыз, бул жерде 275 орунду баягы ушу дача айлыгы абдан керектүү. Бул жерде көбүнчө мына ушундай дачадагылар шаарга түшкөндө кыйналган үчүн чоң мектеп салып атабыз. Бул жерде спорт залы бар, волейбол, футбол ойночусу сыртта ошондой благоустройство абдан жакшы. Мондай спорт зал дени бар. Быйылкы жылы даже 16 миллион акча берсе бүтөбүз. Быйылкы жылы 26 миллионду биз республикалык бюджетке уже титулга киргизгенбиз. Ошонун жарымын берген. Өткөндө. Кече жакында дагы барып мифинге берип келдим. Калган 16 миллион берсеңиздер, анан быйылкы жылы бүтөбүз деп. Биз негизинен быйылкы жылы бүтүшүбүз керек. Жокпу? Канализация проблема дейт, а? Канализация проблема. Азыр айттык, мына 21 киргизип беребиз атам, а? 21 бюджеттечи. Анан септиги бир айга жетпей эле толуп калып атат. Азыр эми балдар жоктугуна байланыштуу кичине экономдук сунуу. Кайсы жылы курулган бул бала? 2017-жылы ачылган. Айлык акылар алып атасыңарбы? Макул анда эме азыр айттык эмелерди. Мына мектепте бүтүп калса, бир жерде бала бакча бар экен, жолуңар начар экен. Азыр айттык, наркы 21-жылга Кудай буюрса канализацияны киргизип беребиз. Бюджет аз келгеним себеби ошо биз тараптан эмне кылабыз, аткарабыз. 21-жылы Кудай буюрса канализацияны бүтүрсөк, анан 1 километр 800 жол бар экен, жолун киргизип беребиз. Макулбу? Ошону айтып, ата-энелерге дагы жеткизип, Кудай буюрса анан мектеп эме кылып калса, анан бул жакта проблемага чечилип калат. Суу бар экен жакшы. Неме кылсыңар, а? Сыртында ресига кылабыз дагы. Тагылабыз. Беттер күндүн баарына жасагылабыз. Мына беттер эме болот, а? Мына беттер ашык болот. Бул Аликабаныкын өзү Аликабан. Азыр ошо 42 миллионун алды. Калган акчасы бар. Ошол 5 миллион калды. 5 миллион алды. Берилет. Мына Амир Темир дагы. Отода кылыч чекти. Айнектерин коюп атышат. Кандайдык барабыз да? Азыр кыйылып жатыр. Чоңолайда. Шаарда турасыңарбы? Эме кылгыла силерден суранычы, сапаттуу жасап бергилерин,
мектепте байбай кылбай мындай укчулар билесиңер да баардыгыбыз мектепте окуганбыз. Бала да ошон үчүн үйдө болсо го экият кылып берме болот. Мектепте балдар кыргыздар башка болот. Ошон үчүн сапатка жакшы көңүл бургула макулбу? Сиздерден суранычы. Отопление кандай болот? Отоплениянын трубалары улам балдарга задвижка менен жабылып турат, чоң жолдочу. Центральный даяр. Элеватордун аркасына бардыгы коюлуп, бул жакка даяр. Азыр мына биринчи этажына полу неме болуп турат. Алар уже болду, бүттү. Жок, мына жер азыр бир сире болтуранан кийин чек кетебиз. Оформление арасында өзүңүз жасайсыз да? Оформлениясы 170 миң бөлүнгөн экен, 3 жыл болуп берилген экен ошол кичинеге 5-6 элемекке биринчи этажга. Эми үчүнчү этажга жок. Бул Сиз качан бүтөсүңөр, сурап качан? Биз мына болушунча аракет кылып атабыз. Качан убалда беребиз? Жаңы жылга чейин бүткөнгө аракет кылып атабыз. Декабрь биринчисинен башташ керек. 170 миң эледен гарантиядан сиз эсептеп чыккыла алган гарантиядан оформлениясына жардам бизде айым болсо жардам беребиз. Өзүңөр көрүп турасыңар, бул Ош шаарындагы номер 3 Ломоносов атындагы гимназия мектебинин имараты. Бул мектеп шаарыбызда эң эски имараттардын бири. Бул 1928 эксплуатацияга берилген, 275 орунга ылайыкташтырылган, бирок азыркы кезде 2300 окуучу билим алат. Башкача айтканда 10 эсе окуучунун саны көп. Ар бир класста, башталгыч класстарында 45тен баштап 55ке чейин окуучунун саны жеткен. Аны ошо көйгөйдү чечүү максатында 2017 жылы 24 октябрда экинчи мектептин курулушу, кошумча курулуш курула баштады. Бул курулуш 2 жыл токтоп калды эле. Азыркы кезде жакшы мынакей 1 айдан бери жакшы ишке эметип, акчасы бөлүнүп, азыр мына берилүү алысында турат. Мен ойлойм, ушул мектеп жашына берилип калса, биз 2 сменде окуп калабыз, 2 мөөнөттө окуп калабыз. 3, даже 4-4 сменде 2 классы да бар, 4 сменде билим алышат элек. Азыр эми 2 мөөнөттө окуп калабыз эми. Кошумча корпус канча орундуу? 500 орундук. 500 орундук башталгыч класстарга ылайыкташтырылган. Ошого биз 5-класстын окуучуларын да кошобуз, 3-кабатка окушат. Калгандарыбыз эски имаратта иштеп турабыз. Бир эски имаратыбыздын дагы МЧС тарабынан жыйынтык заключениясы берилген, аварийный дегенчи. Ана мен ойлойм, эгерде ушундай мына жакшы иштер болуп жатат, ошол бул имаратка берилсе, тиги эски имарат заключение болгондон кийин ал дагы сноско кетиши мүмкүн. Азыр мына бир сире неме болуп чыккандан кийин Булар жакшы карагыла, көрдүңүз, ушу шиши баштапты, кийин жарылып алсын да. бул жакта жеңил бешик Аэропортто Ошондой жеңил эме менен пластик менен жыгач менен мындай ашып жабыла турган жеңил эле чыгат балдарга. Мадалия түшөрдөн башталат. Проект өзү ушундай немесе эшиктери жок экен, өзү проект боюнча анан ошо биз өзүбүз да анча нерсе кошумча жасап коюш, жеңил соолчулуктар коюлду. Балдардан республикалык бюджеттен ошол курулуп аткан мектептердин да курулуштарын кыдыр жеринде көрүп атабыз. Шаар боюнча ушу 5 мектеп республикалык бюджеттен курулуп атат. Анын дагы ушул акчалары токтоп калган эле, бирок жакын арада ушул каражаттар бөлүнө баштады. Кудай буюрса, мына быйыл 21-жылда ушул мектептерди толук бүткөрүп 5 мектепти беребиз деген ойдобуз да. Азыр мына ирригатор участкасында Туран аймагындагы мектепке күбө болдуңуздар, өзүңүздөр да. Ал жерде мен барган максатым эмне көйгөй. Ушул мектеп бүткөндөн кийин ал жерде жанында да бала бакча бар. Анан канализация проблема экен. Кудай буюрса 21-жылдын бюджетине дагы киргизип, ошо канализацияны чечип берсек, бир эле мектеп, бала бакча эмес, ал жердеги ошол жаңы конуштар да ошол жердеги жашаган элдерге дагы ушу центральный канализацияга кошулуп калат. Бул биринчиси, экинчиси ошол жерде 1 километр 800
метр бар экен. Жол, мектеп, бала бакчалар иштей баштаса, ушу жолдагы мына көрүп атасыңар, жолдун акыбалы өтө начар, жакшы эмес экен да, талапка жооп бербейт. Ушу жолду дагы мына 21-жылдын бюджетине киргизип бүтүрүп беребиз. Азыр мына бала бакчага да кирип келдик. Ал жерде дагы бүгүн 120 орунду бала бакча экен, бирок кошумча дагы мындай бала бакча курууну суранып атышат да. Ал жерде себеби жашоочулар бүгүнкү күндө жаңы конуштарда жашоочу балдардын саны көбөйүп, ошон үчүн аны дагы айтып атабыз. Мына Кудай буйруса 21-жылкыга 100 орунду кошумча ошол жерге да бала бакча киргизип беребиз.